Кутман күн, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Геосаясий жаңылыктар мындай кандайдыр басаңдап калды, токтоп калды. Баягы эле мурунку эле айтылгандай нерселер кайталанып атат. Украина менен Орусия согушуп атат. Украина менен Орусиянын ортосунда кандайдыр бир паритет бар болуп жатат да. Орусия бир аз алдыга жылып атат, бирок баягыдай эле Украина шаарларын үтүктөп атат ракеталар менен, шахеттер менен. Украина ошол шахеттердин кескин бир бөлүгүн ПВО менен согуп атат. Жооп кайтарып кээ бир ушул НПЗлерди, складдарды жардырып атат батыштын куралы менен, бирок азырынча жеңиш болду деп айтыш кыйын да, эки тарапка тең. Кандайдыр бир тынчтык мындай орнойт деген да кыйын. Ошо менен бирге мисалы үчүн Индия менен Пакистандын ортосунда дагы атышуулар аябай күчөп атат чек ара кезинде. Ошо Пакистандын президенти айтып атат, Индия бизге кол салуусу бул деген так нерсе, бул деген талашсыз нерсе, жана бул нерсени токтотуш кыйын болот дейт. Индия токтотулбас жолу менен бизге кол салган атат деп айтып жатат да. Бирок азырынча ошо жарандарлар же өлгөндөр боюнча маалыматтар аз, атышуулар бирок кызуу болуп атат да чек арада. Дал ошондой эле Кытай Спратли аралдарында кыймылдап атат, алга жылып. Кошумча эгерде айта кетсек, ошо баягы эле Африкада согуштар тынбай атат. Баягы эле Судан, баягы эле ошо Руанда тегереги да. Бирок эгерде мындай карасак, кээ бир нерселер мурун тастыкталбаган нерселер азыр ачыкка чыгып атат. Кайра эле Орусия, Украинага кайрылсак, Орусия бүт каналдары бүгүнкү күнү ушул Түндүк Корея аскерлери Курск облусун, Курск аймагын бошотууга кескин салым кошконун айта баштады. Мурун орусиялык бүт пропагандалык каналдар унчукпай койчу эле, эчтеке дебечү эле. Ал боюнча дагы бүт ошо серепчилер, орус тарап серепчилер айтчу эле, эч кандай Түндүк Корея аскерлери жок деп. Анан көптөр эле ошол менин комментариимде деле жазышкандар бар болчу да, эч кандай ошол далил жок, корейлер аякта жок деп. Ал эми болсо азыр расмий түрдө мамлекеттик ошо деңгээлде Кореялар бар деп атышат да, Түндүк Кореянын аскерлери. Андан сырткары дагы ошо өзү ошо Корея мамлекетинин, Түндүк Корея демократикалык республиканын ошо башчылары айтып чыкты. Ошо Ким Чен Ын биздин ошо аскерлер эки тараптуу Орусия менен Кореянын ортосундагы келишим аркылуу ошо келишимдин беренелерине ылайык жардам бергенге ошо катышышты жана Орусияга өзүнүн мындай далын тозушту дейт, жардам беришти дейт да. Анан ошо баягы өлгөн аскерлерге болсо чоң ушундай эстелик курабыз деп айтты да. Андан сырткары дагы серепчилер, аскер серепчилер Украина тараптан айтып атышат, Түндүк Кореялар алгач баягы согушка, майданга чыкканда көп жоготууларга учураган. Алар FPV дрондорго көнгөн эмес экен. Ошол FPV дрондор менен украиналыктар аябай көп ошо кореялыктарды өлтүргөн болчу. Жана ошо качкандын ордуна же болбосо дрондун үнүн угуп алып, ошо маскировка же болбосо кандайдыр бир камуфляж кийгендин ордуна алар тура беришкен да. Ошо тал ортосунда тура берген, ошо көп жашоого ошо кымбат келди да, көп жашоо жоготконго алып келди. Албетте ошо азыр көнүп калышты дейт украиндиктер, үйрөнүштү дейт. Дронду угаар менен көрөрү менен жашашат дейт. Дрон детекторлорду ала башташты кошо баягы аскер майданына. Жана ошо аябай мындай кенен фронт менен кол салганды үйрөнүштү. Орусиянын үйрөткөн тактикаларын да үйрөнүштү. Баягы ит атака дегенде 3-3 акырындап ошо украиналык позицияларга өтүү, ушул нерсеге үйрөнүштү дейт. Же болбосо баягы жаңы тактика, азыр согуштун жаңы тактикасы болуп атат, окумуштай бул мотороллер же болбосо ошо самокат менен, кээ бир самокаттар ошо мындай жаман топурактан өтө алат, жерден өтө алат. Ошол жер менен, жолдор менен, жанчылган бомбаларын жолдор менен өтүп атышат. Аскерлер алдыга спецназ же болбосо баягы атака кылуучу ушундай штурмовиктер өтүп туруп, анан өзүнүн позицияларын бекинип атат да. Ошого да үйрөнүштү дейт. Ошонун баарын көрүштү. Анан ошол билими менен Түндүк Кореяга ротацияга кетишти дейт. Андан жаңы аскерлер кайра Орусияга кирип жатышат дейт. Анан ошону уккан ошол
Түштүк Кореянын бийлиги ага аябай чоң айыптоо айтты. Бул деген жаш балдарды ушинтип бирөөнүн согушуна алып барып өлтүрүп атат. Бул аябай жаман көрүнүш. Бул деген элине каршы чыгып атат деп, элин өзүн ушунда кырдырып атат деп албетте айтууларын айтты. Анткени Түштүк Кореядагы өзүнүн баягы оюнда Түндүк Кореяны жеңиш керек жана Түндүк Кореяны бириктириш керек да Түштүк Кореяга. Бирок бүгүнкү күнү Түштүк Кореяны өзү да түшүнүштү. Түндүк Кореянын эли ушунчалык катуу зомбиленди дейт. Азыр ушунчалык катуу башка жашаганды көнүп калды. Түштүк Кореяга кошулса, Түштүк Кореянын баш оорусу болот. Ошон үчүн алар биригишкенди каалашпай атат. Бирок ушундай абалда расмий түрдө маалымат тастыкталганда кандай бир маалыматтык тиштеп коюшту да ушул Түндүк Кореяны. Эң дагы бир кызыктуу маалыматты айтат серепчилер. Орусия ошо Украина менен согушта бүт улуттук республикалардын ресурстарын колдонду. Алтайда эркектер аз калып калды дейт. Ошо Бурятия жана башка Тыва кичинекей ошо улуттук республикалардын эркектери баары кырылып атат деп Украинада аз калып атат. Анан ошондой эле ниет Борбор Азияга да бар болчу дейт Орусияда. Борбор Азиядан бир нече аскерди алып туруп ушинтип жибермек өзүнүн жеңишине жетиш үчүн. Экинчи дүйнөлүк согуш боюнча ошо Орусия билет, Борбор Азияда талыкпас баатырлар көп. Украиналыктарга ошон аздык бермек эмес, ошо украин калктарга көрсөтмөк, көргүлүктүү жеңмек да. Анткени ошо экинчи дүйнөлүк согушта ошо немистердин эле мемуарлары бар да. Ошо бурят, кыргыз, казактар кол салганда ошо аябай жаман ошо жеңилишкен да немистер. Ошол алардын мемуарлары жазылган, жарыяланган барча өлкөлөрдө. Бирок биздин өлкөлөр көп баргандар болду. Баргандар 100гө чейин барат болуш керек, 100дөн да ашат болуш керек да ошо Украина менен согушканга. Бирок биздин өлкөлөр көбүнчө барбай коюшту. Ошон үчүн балким биздин мигранттарга да азыр кысымдар болуп атат. Анткени биздин өлкөлөр ошо согушка көмөктөшпөгөн үчүн алар аз жаңы ресурс табышты мигранттардын. Азыр ушундай алгачкы ошо сөздөр айтылып атат бири-биринен. 35 миң индус келет дейт. Ошо 35 миң индиялыктар келип туруп иштешет дейт мигранттардын ордуна. Дагы бир непалдыктар азырдан баштап иштеп атышат дейт. Кошумча ошо Түндүк Кореядан жумушчулар келип иштеп башташты дейт да. Ошо аларды Африка өлкөлөрүнөн Нигер, Чад, Судандан да кишилер бар дейт. Анан ошо ой боюнча кээ бир серепчилердин ошол чет элдиктер такыр адам укуктары менен тааныш эмес, тил менен аз тааныш. Ошон үчүн баягы унчукпаган аспап катары колдонулушу жеңилирээк да. Аларды баягы укуктарын права качать этпейт. Мындай айтканда жарандыкты алыш аларга кыйын болот. Өңү түсүнөн да байкаш жеңил болот. Ошон үчүн алардын баягы жумушчу күчүн кара жумушка колдонобуз деген ниеттер айтылып жатат дейт орустардын коомунда да. Ошон үчүн баягы мигрантта Борбор Азиянын мигранттары бизге экинчи кереги жок. Бизде сонун ушундай союздаштар бар. Бул Индия жана Түндүк Корея жана ошол Түндүк Корея менен Индиянын жарандарына биздин базарларыбыз ачылат деп айтып жатышат да. Ошондой болсо анда чын эле баягы туугандар, эгерде Орусияда терең тамыр жайып калбасаңар, акырдан ошо мекенге кайта бергиле, же болбосо тилдерди үйрөнүп башка өлкөлөргө деле жылып кетсеңер жакшы болот да. Анткени ушундай баягы мигранттарга кысымдар дагы көбөйөт окшойт. Эгерде бул серептөөлөр чын болсо, анда чын эле баягы Орусияны ошо Түндүк Корея жана Индия жарандары каптап кетет да. Кандай десе да бул деген ассимиляция толук болот окшойт. Аяктан мисалы үчүн ошол эле Индияда 1,4 1,15ге жакындап баратат миллиард калк бар. Албетте алардын ички ошол эмгек ресурстары бул нерсеге жетиштүү болот. Албетте ушундай убакытта биздин өлкөгө мисалы үчүн азыр аябай коптуу биздин бүт ошо 70% базарыбыз, экспортубуздун наны Орусия менен Казакстандан келип жатат бүгүнкү күнү. Казакстанга да сатылган нерселер ошол Орусияга көбүнчө барат. Ошон үчүн баягы өзүбүздүн соода коопсуздугубузду жана импорт-экспорт операцияларды кеңейтүү максатында башка өлкөлөргө да биз ошо көңүл бурушубуз керек. Жана эгерде ошо кала берсек ушундай көз карандылыкта, албетте бизге саясий басымдар чоң болот да. Бирок эң негизги баары менен дос болуш керек, баары менен бирдей сый урматта болуш керек, баары менен бирдей улуттук кызыкчылыктар болуш керек. Анткени ошо замандын талабы да, ушул кичинекей өлкө деп коебуз, бирок элибиз мындай кичине азыраак болсо керек деп эсептесе болот. Бизге ошо нейтралитет жана меймандостук керек да. Ошол менен бирге дагы азырынча биз баягы согуш уланып атат, санкциялар турат. Бирок азыр ошо байкасак келишим пайда болду. Мисалы үчүн жакында Украина тарап
ошо Трамп сунуш кылган келишим боюнча ошо бүт атомдук энергетика кайра Украинанын колуна түшөт. Запорож АЭС, Кахов жана башка ошо чоң гэстер, Днепропетровск гэстер америкалыктардын колуна берилет. Америкалыктар аны бөлүштүрөт Орусия менен Украинага. Ошо башкарат. Ушундай келишимдин тексти азырынча кол коюна элек. Тынчтык орнойт. Тынчтык орногондо Орусия ошо кээ бир областтарды кайтарат Украинага. Украина кээ бир областтардын кырларын басып алды эле азыркы маалда. Ошолорду кайтарат. Жана ошо Крым Орусияда калат, Донбасс, Луганск Орусияда калат. Келишим боюнча ошентип согушту токтоткон атышат да. Анан Украина Евро биримдикке кирүүгө мүмкүнчүлүк алат, бирок НАТОга киргенден толук баш тартат. Ушундай шарттар аткарылса, эртеси күнү анда тынчтык камсыздоочу аскерлер Европадан жана АКШдан Украинанын территориясына кирет да. Ушундай азыр келишимдер каралып атат. Ал каралса, кошумчадагы келишимдин эң маанилүү бөлүгү бул деген Орусиядан бүт санкцияларды чечүү болот. Эгерде Орусиядан бүт санкцияларды чечсе, анда элестеткиле реэкспорт толугу менен Европа аркылуу кете баштайт. Украина кайра байыйт, кайра эле Балтика өлкөлөрү кайра байыйт. Литва, Эстония башка ошо алардын, Беларусь алардын чек аралары аркылуу бүт товарлар кете баштайт Европадан Орусияга. Ошонун аркасы менен Кытайдын да товары транзит менен Орусия аркылуу кете баштайт. Ошондо Кытайдан биз Орусияга кетчү товар түзмө-түз транзит менен кетет. Ошо европалык товарлар ошо биз аркылуу келип, Кытайдан же башка мамлекеттерден санкцияларды аттап, Орусияга кирип кеткен товарлар Казакстан аркылуу алар дагы түзмө-түз Орусияга кете баштайт. Ошондо азыркы бизде ошо экономикалык тез өнүгүү реэкспорт аркылуу же болбосо кандайдыр бир ушул согушка тиешелүү, мисалы үчүн биздин ар кайсы продукциябыз да сатылып атат да жакшы Орусияда. Ошол нерсе заматта токтоп калышы ыктымал да, же болбосо басаңдап калышы ыктымал. Көлөмү анчалык көп болбойт, соода ошончолук көп болбойт. Ошондо өлкөдө кадимкидей экономикалык рецессия, кризис болуп калат да. Ошого алдырбаш үчүн биздин мамлекет бүгүнкү күнү бүт базарларды теңдей кармаш керек да. Бир гана Орусияга эмес товарларды жасатып сатканга, башка өлкөлөргө да адаптация кылыш керек. Баягы ишкерлерди тилдерге үйрөнтүп, ишкерлерге жардам берип көмөктөшүп, башка өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарын билгенге жана алардын талаптарын аткарганга, башка өлкөлөргө карата товарларды экспорттаганга бүт шарттарды коюп, эң биринчи ирет бул Кытайга биз кайра экспорт кылышыбыз керек да. Кытайга экспортко кээ бир товарлар кетип атат. Ошол эле мисалы кокон гилас кетет, Кытайга жакшы бал кетет. Кээ бир учурда балык кетип аткан, кээ бир учурда токтотуп коюп аткан балыкта бир аз башка заттар табылып Кытай тараптан. Ошол нерселер эгерде жакшы жөнгө салынса, Кытайга сатсак товарды кичине ушул коркунучтан арылабыз да. Азыр болсо биз аябай чоң коркунучтабыз экономикалык. Кандай жаман угулбасын, бирок Орусияда Украина ортосундагы токтогон согуш жана Орусияга каршы коюлган санкциялар чечилери менен бизде соода, сырткы соодабыз, ошол реэкспорт соодабыз тез токтоп калышы ыктымал да. Ушуга дайын көрүп коюш керек да. Ошон үчүн дүйнөгө ушундай өзгөрүүлөр болуп атканда мекенге кайткыла, ишкерчиликти жасагыла, ушул QR-код аркылуу алгачкы ишкерчиликти жасаганга маалымат алса болот, курсту өтсө болот, эң баягы бизнес план жазууга да. 6 модулдан турат курс, аяктан ошо алгачкы бизнес пландоо ыкмалары берилет. Каналды колдоп койсоңуздар да болот. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге эмне деп ойлойсуздар, жазгыла. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.